Кант шаарындагы номер 25 кесиптик лицейде билим берүү жана илим министрлиги доктор Гүлгендирбаева, Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлү Өмүрзакова, Ысык Ата районунун акими Эрмекбай Ормошов жана Кант шаарынын мэри Улан Майлыбашов жаңыланган 9 колледж жана 10 кесиптик лицейди онлайн бет ачар азамине катышты. Билим берүү мекемелерин оңдоп түзөө иштери Билим берүү министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен аткарылды. Долбоор инклюзивдик кесиптик билим берүү системасын түзүүгө багытталган. Ал кесиптик техникалык билим берүүнү башкарууну жана каржылоону күчөтүү, эмгек рыногунун талаптарына ылайык адистерди окутуу, кесиптик даярдоонун сапатын жана шарттарын жакшыртуу, тармактык кызматташтыкты кеңейтүү жана бүтүрүүчүлөрдүн ишкердик көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча багыттарды камтыйт. Секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун жетекчиси Нурлан Атаканов долбоордун алкагында 17 кесиптик лицей жана 17 колледжде оңдоо иштери жасалып, окутуунун жаңы усулдары иштелип чыкканын, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча окутуулар уюштурулганын, бөлмөлөрү жана устаканалары жабдылганын, окуу жана өндүрүштүк шаймандар менен камсыз болгону тууралуу айтып берди. Бишкекте скутердин айдоочусу жөө бара жаткан 2 адамды сүзүп, алардын бири каза болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 3-сентябрда болжол менен кечки саат 21:15 чамасында 1992 жылы туулган Жаран Чүй проспектиси менен скутер айдап бара жатып, 1995 жана 1993 жылы туулган жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп, андан ары Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Натыйжада жөө жүргүнчүлөрдүн бири 1993 жылы туулган Жаран денесинен алган жаракаттан улам каза болуп, ал эми экинчи Жаран ооруканага жеткирилген. Аталган факт боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголду. Кылмыш ишинин алкагында жол кырсыгынын бардык катышуучулары суралды. Мындан тышкары өлүмдүн себебин жана ден соолугуна келтирилген зыяндын оордугун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза, транспорт каражаттарына соттук автотехникалык жана трассологиялык экспертизалары дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча мыйзам талаптарына ылайык чечим кабыл алынат. Ал эми шектөө 1992 жылы туулган Жаран Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Бишкек шаарында окуу процессине даярдык көрүү максатында бардык пландаштырылган билим берүү объектилеринде ар кандай татаалдыктагы жана деңгээлдеги оңдоо иштери аяктады. Муниципалитеттен билдиришкендей, бардык оңдоо иштери мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынан титулдук тизмесине ылайык жүргүзүлгөн. Мындан тышкары Борбор калаанын муниципалитети дагы бир нече билим берүү объектилерин оңдоо иштерине кошумча каражаттар табылгандыктан жаңы титулдук тизме боюнча учурда окуу процессине тоскоол болбогон мекемелерде оңдоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө оңдоо иштери төмөнкү объектилерде номер 51, 171, 135, 61 бала бакчаларында, ошондой эле 34, 55, 60 Орок жана Новопавловка мектептеринде жүргүзүлүүдө. Окуу процесси Борбор калаанын мэриясынын билим берүү департаментинин көзөмөлүндө. Айрым бала бакчалар жана мектептер оңдоого жабылгандыктан балдарды жакынкы билим берүү мекемелерине бөлүштүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүн 5-сентябрга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 миллиард 688 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 431 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 256 куб метрди түзүүдө. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун туунду ишканасы Кыргыз Чет Транс Ош жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2-сентябрдан тарта Бишкектен Ош шаарына троллейбустарды ташып жеткирүү ишин баштады. Кыргыз индустрия ишканасынан билдиришкендей, үстүбүздөгү жылдын апрель айында Ош шаардык мэриясы тарабынан жарыяланган тендердин негизинде бул ишти алып баруу милдети Кыргыз Чет Транс Ош жоопкерчилиги чектелген компаниясына жүктөлгөн. Негизинен 100 троллейбус, трансформаторлор, электр чубалгылары жана мамычалар жеткирилет. Жалпысынан 152 рейс жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Кыргыз Чет Транс Ош жоопкерчилиги чектелген компаниясы эл аралык жана ички жүк ташууларды уюштурууга багытталган транспорттук логистикалык компания. Бүгүн 5-сентябрдан тартып Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун алтын чендик куймаларын сата турган дүкөнү иштеп баштайт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында, ал жактан бардык каалоочулар ар кыл өлчөмдөгү алтын чендик куймаларын сатып ала алат. Алтын чендик куймаларын эркин сатыкка чыгаруу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы болгон деп айтылат маалыматта.
Жыл сайын өлкө аймагындагы ажы башчыларынын форуму ушул мезгилдерде Ысык көл областында өтүп келген. Бул ирет аталган иш-чараны Ордулуу Ош шаарында өткөрүштү. Ири иш-чаранын уюштуруучусу Jazira Travel компаниясы тарабынан Умра 2024-2025 жаңы сезонунун ачылышы менен бирге компаниянын Ош шаарындагы жаңы кеңсесинин ачылыш аземи өттү. Jazira Travel компаниясы рынокто эң лидер туристик компания катарында жыл сайын өзүнүн салтка айланган эл аралык ажы башчылар форумун уюштуруп келет. Ошол форум бул жыл Ош шаарындагы жаңы ачылып аткан кеңсебиз менен удаа келип калды. Бул деген 2024-2025 Умра сезонунун ачылыш аземи, ошондой эле жаңы Ош шаарындагы офисибиздин ачылышына туура келип отурат. Негизи Ош шаарында көп жылдан бери кызмат кылып келебиз. Бирок бул жолкусунда өзүбүздүн жеке ушундай бир жаңы жаркыраган офисибизди ачып отурабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Негизи биздин ошол Бишкекте Jazira компаниясы баарыңыздарга белгилүү 16 жылдан бери ошол кызмат кылып келатат. Азыр Ошто өзүнүн жаңы кеңсесин ачып атат. Ошонун ачылышында турабыз. Жыл сайын бизде Ысык көлдө өтчү форум. Быйыл ошол Jazira'нын ачылышы боюнча Ошко келип, бар ажы башчыларды жыйнатып Ошто өткөрүп атат. Ошол негизи эле жылда эле каралгандай өткөн жылдагы жыйынтыктар келечектеги пландар жөнүндө эле сүйлөшүлөт. Негизги максат ошол. Иш-чарага компаниянын Кыргызстан жана кошуна өлкөдөгү Өзбекстандын ажы башчылары, туризм ишканалары, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана башка коноктор катышты. Jazira Travel 2008-жылы түзүлгөнбүз. 16 жыл болду. 16 жылдан бери иштеп атабыз. Ош жергесинде да иштеп атканыбызга Ош шаарында 10 жылдан ашык болду, бир 12 жылдай болуп калды. Бирок буга чейин биз ижарада турганбыз, арендада турганбыз. Бул өзүбүздүн жаңы бизге тиешелүү кеңсебиздин ачылышы бүгүнгү. Ошондой эле жаңы быйылгы жаңы сезондун ачылышы. Ошон үчүн биз региондордон, 7 областтан биздин өзүбүз менен иштешкен өнөктөштөрүбүздү, ажы башчыларыбызды, ошондой эле Өзбекстандан да коноктор келди, ошолорду чакырганбыз. Jazira Travel Ош шаарында ачылыштын кеңсеси биз үчүн бирден бир өнөктөшүбүздүн бири. Муну мен айтам. Ош шаарыбызга миңдеген чет өлкөдөн коноктор келишине ишенебиз. Дайыма кызматташып жүргөнбүз. Сапаттуу келишке биз даярбыз. Муну билесиздер. Умра сапарда көп барат. Ошон үчүн биз аэропорттун жамаатынын атынан, жетекчинин атынан бул компанияга дагы деле өнүгүшүнө тилектешпиз. Иш-чаранын андан кийинки бөлүгү компания менен кызматташкан туристтик компаниялар ажы башчыларды сыйлоо аземи менен уланды. Иш-чарада Париж Олимпиадасынын чемпиондору Мунарбек Сейитбек уулун, анын машыктыруучусун жана Акжол Махмудовду сыйлап, аларга белектерди жана Умра сапарына жолдомолорду тапшырышты. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады. Мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр тийиштүү мамлекеттик органдар менен муфтият, ошондой эле алымдар кеңеши менен биргеликте 3 жыл аралыгы иштелип чыккан. Учурда мыйзамдарга өзгөртүүлөр коомдук талкууга коюлду. Мы через Минобраз тоже этот момент факты уточняли, в каких школах это есть, возможно ли. Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2008 жылы кабыл алынып, учурдун талаптарына жооп бербейт. Жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффективдүү жүрүшүнө тоскоолдуктарды жаратууда. Мисалга алсак, жарандар тарабынан чет өлкөдөн ташылып келүүчү диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартибин жөнгө салуу, диний объекттерди куруу маселеси, диний билим берүү тармагын иретке келтирүү, чет өлкөдө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар жана мына ушундай сыяктуу бир канча маселелер каралган. Мына биз коомдук талкууга мыйзамыбызды илгенден бери аябай кызуу талкуу жүрүп атат. Мен азыр кыскача жалпы ушул мыйзамыбыз боюнча маалымат берип кетсек, мына айрымдагы социалдык тармактагы колдонуучулар, аккаунттар, ошол эле учурда алардын катарында фейктагы аккаунттар туура эместагы маалыматтарды таркатып атышат. Бул талкууну таптакыр башка нукка буруп кетүү аракетинде көрүп атышат. Мисалы, эң негизги лозунгдардын бири мына
динге кысым башталды, динге каршы иш аракеттер болуп атат деген туура эмес фейк аккаунттардан дагы маалымат таркалып атат. Конституцияга карап көрсөк, 1-статьяда Кыргыз Республикасы светтик мамлекет деп так көрсөтүлгөн. Светтик дегенде бизде кээ бирөө туура эмес түшүнүп атат, бул динге каршы атеистик мамлекет деген. Жок. Бул атеистик мамлекет эмес, динге каршы мамлекет эмес. Светтик деген бул диний укуктары, эркиндиктери камсыздалган мамлекет дегенди билдирет. Мына биз ошондой түшүнөбүз да. Бул берене Конституциянын, Кыргыз Республикасынын Конституциянын 34-күнчү беренеде да көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикада ар бир жаранга диний эркиндиктер камсыздалган. Бул фундаменталдуу укуктар. Ошондой эле эл аралык мыйзамдарда Кыргыз Республикасы ратификация кылган пакттар бар. Мисалы, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө пакт бар, эл аралык пакт. Ошол сымал эле жалпы адамдардын укуктары жөнүндөгү декларацияда да көрсөтүлгөн. Бул эл аралык мыйзамдар Кыргыз Республикасы тарабынан Жогорку Кеңешинен ратификацияланган. Бул биздин укуктук системанын бир чоң бир бөлүгү. Коомдук жайларда адамдын өздүгүн тааныганга мүмкүндүк бербеген кийимдерди кийүүгө, диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда, ошондой эле үй батирлерди кыдырып таратууга, диний негизде саясий партияларды түзүүгө тыюу салуу жана башка маселелер каралган. Мындан тышкары диний ишмерлердин коомдук жана саясий турмушка аралашуу эрежелери да жазылган. Ошол эле принцип 1, то есть полностью тело жабылып атат, жүзүнөн, бетинен башкасы. Бул биздин традицион салттуу кийим дегенди алып келип атпайбы? Ошол себептен бизде хиджабка эч кандай бир эме жок. Каршылык же болбосо эч кандай бир чектөө жок. Ушуну жакшы түшүндүрүш керек. Никап маселесин өзүңүз көрүп атасыз. Никап маселеси относительно биздин эгемендүүлүк алгандан тартып ар кандай жамааттар келип баштады. Мунун башы эмнеде болду? Башы биздин ошол сыртка билим алууга чыккан жарандарыбыздын көзөмөлгө алынбагандыгында болду. Алар чыгып, ошол сырттагы маданиятты, чет бөтөн элдин салт санаасын алып келип, ошолордун кийимин да алып келип туруп, бизге уже таңуулап башташып атпайбы? Бул бизде өзүңүз билгендей светтик мамлекет болгондуктан бул көп кишинин кыжырына тийип атат. Ошол эле учурда бизде көптөгөн арыз жалыптар болуп атат. Анан биз ошол себептен сунушталып аткан нерсе. Бул бизге салттуу эмес кийим болгондуктан деп. Дин, укук, саясат көз карандысыз аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликовдун айтымында сунушталып жаткан мыйзам долбоору динге каршы эмес, тескеринче исламды коргоого багытталган. Государство, оно делает шаги, чтобы где-то защитить ислам. Мыйзам долбоорундагы жаңы өзгөртүүлөр исламга каршы багытталган эмес. Тескерисинче, мамлекет ислам динин мусулмандарды сырткы манипуляциялардан, кайсы бир деструктивдүү күчтөрдөн коргоону камсыз кылууга аракет кылып жатат. Бир адамдар тобу тарабынан эле эмес, Кыргызстан боюнча жерлерди талкуулап, серепчилер, интеллигенция өкүлдөрү, дин өкүлдөрү өзлөрүнүн сунуштарын киргизишкен. Ошол сунуштарды бириктирип, ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, ар бир ведомстводон толуктоолор болгон. Учурда баары коомдук талкууга коюлууда. Жет өлчөп бирге эстемекчи, эксперт катары айрым статьяларга толуктоолорду дагы киргизүү керек экендигин айттым. Дагы бир жолу баса белгилей элем. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана башка мамлекеттик органдардын кадамдары кылып жаткан иш аракеттери динге карата бөлүп жаруу эмес, тескерисинче ислам динин коргоо экенин түшүнүшүбүз керек. Албетте мамлекет ар тараптуу коркунучтардын алдын алышы керек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы чыгарган фатвага ылайык хиджаб парз деп айтылган. Ошол себептен хиджабка тыюу салуу болбойт. Хиджаб менен эркин билим алып кызматтарда иштеп жатышат, эч кандай кысым жок. Ал эми фатвага ылайык никап парз дагы важип эмес. Никапка эмне үчүн тыюу салынып жатат? Биринчиден коопсуздук маселеси, экинчиден биздин салт санабызга туура келбегени. Египет аалымдарынын фатвасына ылайык никап араб элинин улуттук кийими болуп эсептелет. Никап является национальным арабским обычаем, да, вот. Халал иштери боюнча кызматтарды жана продукцияларды сертификациялоо бөлүмү сертификат алууну каалаган ишкерлерге шариаттын эрежелерин түшүндүрүп, окутууларды уюштуруп турат. Зарема Дженалиева, Гүлчурок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык борборунун директору, белгилүү дин аалымы Кадыр Маликов Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Абдулазиз Кары Закиров менен жолугушуп, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына ислам динине тиешелүү китептер топтомун тапшырды. Бул именно жаштар үчүн
мусульманская молодежь, ценности, приоритеты сизге лично. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Абдулазиз Карыз Закиров Кадыр Ажы Маликовго ыраазычылык билдирип, аталган китептер учурдагы коом үчүн актуалдуу экендигин баса белгилеп өттү. Алла разы болсун. Кадыр ажекебиз аябай жакшы китеп жазып берипсиз. Мусулмандар үчүн пайдалуу болсун. Алла разы болсун иншалла. Андан соң Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Абдулазиз Карыз Закиров Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жаңы имараты менен тааныштырды. Ар бир мусулмандын жеке милдети. Ошондуктан диний башкармалыгынын маалымат борборунда сизди кызыктырган суроолор берсеңиз болот. Албетте. Эми жарандар дин башкармалыктын кол борборуна чалып, каалаган суроосуна жооп ала алышат. Байланыш борбору заманбап техникалык каражаттар менен жабдылып, инновациялык кызматтар менен толукталып, жарандардан телефон чалуулар аркылуу же WhatsApp тиркемеси аркылуу келип түшкөн ар кыл суроолоруна диний адистери жооп берет. Сизди окуп жатам. Ооба. Түшүндүм. Негизи намаз убакыттары шарият боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде көп белгилер көрсөтүп берилген. Багымдат намазыбыз күн чыкканга чейин, таң атып, жер жарышкандан баштап күн чыкканга чейин багымдат намазынын убактысы болуп эсептелет. Анын акыркы убактысы күн чыкканга чейин. Сиз намаз окуп жатканда күн чыгып кете турган болсо, намаз убактысы бүтүп калды, ошого байланыштуу сиздин намазыңыз жарабай калат. Ошондуктан күн чыгып кеткенге чейин ылдамыраак окуп калышыңыз керек. Чалуулар абдан көп болуп атат. Мен 200 апрель катары бүгүнкү күндө мен 23 телефон кабыл алдым. Бул келип түшкөн суроолордун да бөлүп карай турган болсок, алардын 6оосу талак маселесине байланыштуу болду. 5өөсү болсо бүгүнкү күндө соода саттык маселеге байланыштуу болду. Бир суроо бул банктык кызматтар боюнча болду. Бул деген ушул азыркы күндөгү ислам принциптери менен кредиттөө бул дурусбу, мунун шарт жол жоболору кандай деген темада болду. Байланыш борбору жарандарга кыргыз жана орус тилдеринде кызмат көрсөтөт. Примерно звонков на один компьютер каждый день приходит около 200 звонков. Ну, очень много, да, обращений людей. Мы здесь даже иногда не успеваем. У людей, то есть потребность, да, в каких-то вопросах ответить, то есть нуждаются в ответах на какие-то вопросы. И поэтому мы здесь готовы, иншалла, ответить на интересующие вопросы. Жарандар дин жаатындагы суроолору боюнча дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин саат 9:00дөн 17:00га чейин 0550 55 77 75 номерлери аркылуу байланыша алышат. Фатва бөлүмүндө азыр баары жалпы 7 адис иштеп атат. Азыр бир жакшы болгон ачылганы бизге мына ошол байланыш борборуна эми онлайн телефондон жооп берип атабыз. Бул күнүнө 200-350 адам телефон чалат. Андан сырткары WhatsApp'тан дагы жүздөгөн суроолор келип атат. Ал эми түзмө-түз фатва алам дегендерге, айрыкча талак маселесине, үй бүлө маселелерине биз мына ушул бөлүмдө жана аркы бөлүмдө түздөн-түз сүйлөшүп, маектешип суроолоруна жооп беребиз. Дин башкармалыктын иш процесстери автоматташтырылып, Кыргызстан боюнча диний билим берүүчү мекемелер, мечиттер бирдиктүү базага киргизилип, имамдардын билимин жогорулатуу максатында байма-бай окутуулар өткөрүлүп келет. Мүмкүн болушунча элдик агартуу жаатында максималдуу түрдө колдон келишинче баардык иш аракеттерди аткарганга далалат кылып, аракет кылып атабыз. Негизи мунун баары тең ошол коомчулукта болуп аткан терс диний агымдардын алдын алуу, экстремизм, терроризмге жол бербөө, биздин жарандарыбыз бир гана ошол муфтияттан такш алган, муфтияттын багы канча бир жылдап окуп келген алымдарыбыз бар. Египетте муфтияттын иштеп келген алымдарыбыз бар. Ошолордон түзмө-түз жооп, туура жооп алсын деген максатта ошол баардык ишти бүгүнкү күндө аткарып атабыз. Зарема Дженалиева, Гүлчурок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.